саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Ислам мамлекети уюшулган тобуна кошулууга кызыккандар бар. Ирак жана Сириядагы радикал ислам мамлекети кыскача ИМ тобуна кошулууга кызыктарлар бар экенин бир белгиси өткөн жумада Азаттык радиосунун Ооган кызматынан келген видео болду. Анда бети чүңкөлүү 3 согушчан ислам мамлекети группасынын кара байрагынын астында отурушат. Пуштун тилинин Газни диалектинде сүйлөгөн алардын бири биз улуу Ооган ислам уюму деп аталган топтун өкүлүбүз деп ислам мамлекети группасы менен анын халифи Абу Бакир ал-Багдади үчүн казатка аттанганга даяр экенин айтат. Ал Оогандагы Пакистандын Пуштун урууларынын башкаруусундагы жана Пакистан менен Ирандын Беларустан аймагындагы бардык согушкерлерди халифатчыларга кошулууга үндөйт. Япониядагы жанар тоо 31 адамдын өмүрүн алды. Япониянын Онтаке шаарындагы Онтаке тоосундагы атылган жанар тоо болжол менен 31 кишинин өмүрүн алып, 40 адам жабыркады. Полициянын маалыматына ылайык, алардын баарынын жүрөгү токтоп калып каза тапты. Жанар тоонун күтүүсүздөн атылышы ишемби күнү башталган. Ондогон адамдар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Онтаке тоосу мамлекеттин дээрлик борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Ал жерде алгач 1991 андан соң 2007 жылы жанар тоо атырылган. Тоонун бийиктиги 3067 метр. Харьковдо Лениндин айкелин алып салышты. Харьков шаарында 8000ден ашуун адам жекшемби күнү Украинада биримдик болушун каалап жүрүшкө чыкты. Акцияны украиначыл коомдук уюмдар облустук бийликтин каржылык көмөгү менен уюштурушту. Алгач жөө жүрүш болуп, андан соң шаар борборундагы эркиндик аянтына чогулган демонстранттар Лениндин 20 метрлик айкелин кулатышкан. Катышуучулар колдоруна Донецк бул Украина, Харьков бул Украина, Украинага Данк деген жазууларды жана мамлекеттин желегин көтөрүп алышкан. Алар өкмөт күчтөрүн жикчилер менен күрөштө тайманбоого чакырышты. Жекшемби күнү Сербияда 4 жылдан бери өткөрүлбөй келген, тактап айтканда өткөрүлө албай келген гей-парад болуп өттү. Көгүчтөр менен кошо жүрүшкө Белград шаарынын мэри жана мэриянын бир нече кызматкерлери катышты. 2010 жылы аталган парад Сербиянын борборунда болгон мушташ менен аяктаган жана андан бери өткөрүлө элек болчу. Сербия киребиз деп аракет кылып жаткан евро биримдик бул тууралуу сербиялыктар үчүн азчылыкты сыйлоого канчалык деңгээлде даяр экендигин текшерүү үчүн тест деп белгилешти. Атай Өмүрзаков жана Тумар бийчилер тобу Германиянын Франкфурт шаарында өткөн Das Super Talent 2014 телесынагында финалга чыкты. Кыргызстандык бийчилер тандоо турунда Калыстар тобунун колдоосуна татып, дароо эле финалга өткөрүү чечими кабыл алынган. Эми бийчилер декабрь айында Германиянын Кельн шаарында өтүүчү финалдык оюнга катышмакчы. Аталган телесынак Германиянын белгилүү RTL телеканалында көрсөтүлөт. Калыстар тобунда атактуу Modern Talking группасынын ырчысы Дитер Болен сыяктуу атактуу адамдар отурат. Сынактын жеңүүчүсүнө 100 000 евро берилмекчи. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.